Assalamu alaikum rahmatullohi ва баракатух. 2023 жыл 14 апрель Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарынын Борбордук мечитинде турабыз. Баарыңыздардын Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздарды Аллах кабыл кылсын, жашооңуздарга береке берсин, үй бүлөңүздөргө ырыскыны көбөйтүп берсин Аллах. Жана кармаган орозоңуздарды Аллах кабыл кылсын. Бүгүн бизде жакшы жаңылык бар. Биз ушул биздин жердешибиз Берешен зекетин берген. Ар бир 5 адамга берген атабыз, ар бирине 100 000 сомдон. Кудай буйруса аз биз аларды 50 адам ичинен тандап чыктык. Ал жерде ден соолугуна байланыштуу бар, муктаждыгына байланыштуу бар жана динге кызмат кылганы бар. Ошолорго биз иншаллах 100 000ден беребиз. Зекет деген бул эмне? Зекет деген бул ошол бизнесмендин, адамдын бир жылда ошол оборотунда болобу же бир жеринде сактайбы 295 000 сом акчасы турган болсо, ошол кемеби бир жылдын ичинде. Ошонун эки жол менен эсептесеңиздер болот. Биринчи жолу ошол акчаны 295 000 сомду 40ка бөлүп туруп бир бөлүгүн бересиздер. Же болбосо эң оңою ошол 295 000 сомдун 2,5%ын бересиздер. Бул зекет деп айтылат. Зекет бул ар бир мусулман 5 түркүктү аткарыш керек. Аны билесиздер бардыңыздар. Бул намаз, келме, намаз, орозо, зекет деп айтат. Бул мусулман үчүн милдеттүү түрдө 5 нерсени аткарыш. Ошондуктан келиңиздер, ушу Каракөлдүн бизнесмендерине кайрылам. Сиздердин акчаңыздар мынакей жакшы жака жумшарат. Ушуну эсептеп өзүңүздөр берсеңиздер болот. Көбү бизнесмендер ушу Рамазан айына расчет кыла алышат. Жана бир ученый айткан, жакшы сөз айткан, дүйнө жүзүндө деген бардык байлар зекетин берген болсо, дүйнө жүзүндө эч бир карапайым, эч бир тилемчи калбайт деген болчу. Ошондуктан мен Каракөлдүктөргө кайрылат элем. Колунда барларга келиңиздер, сиздер бардыңыздар зекетиңиздерди бере турган болсоңуздар, Каракөлдө ызылдап наным жок, тамагым жок, же операцияга жардам кылганга акчам жок, чогулта албайтам дегендер калбайт болчу. Каракөлдө бардыгы ток жана ден соолуктуу жашашмак. Ошондуктан бардыңыздарды зекет берүүгө, Аллахтын 5 парсынан бирөөсүн аткарууга чакырам иншалла. Биз азыр Кудай буйруса 100 000 сомдон зекеттерди, аманаттарды өз элине бергенге даярбыз иншалла. Кеттик, жүрүңүздөр. Талант деген акебизге келдик. Бул өзүнүн үзүрү бар. 4 баласы бар. Ошол жерде квартирант булар. 5 убакыт намаз окуйт. Динге кызмат көп кылат. Ушуларды тандадык иншалла, Кудай буйруса. Мынакей биз азыр талант деген таксырдын үйүнө келдик. Сиздики 4 4 улу бар. Биз азыр келгенибиздин себеби ушул берешен адамдар зекетин беришти. Ушу зекетин алып келип, ушу 50 адам арасынан сиздерди тандадык. Ошону сиздерге берип коелу деп чечтик. Сиздерге Рамазан айында берешен адам 100 000 сом берди сиздерге. Ушуну жакшы жактарга иншалла жумшаңыздар. Аллах разы болсун. Дуа кыласызбы? Сизге карап. Ошо кимдеги ушул зекетин берген болсо, Кудайым ушул эки салып көбөйткөн болсун. Аллахым ушулар билип этип күнөрүн кечирген болсун. Ар дайым ушул балдарын, кыздарын жакшылык көрсүн. Кудайым ушул жамандыктан алыс кылып, жакшылыкка жараштырып берсин. Бул дүйнөдө бирге болсок, ушу пайгамбар шапат менен тиликтин Кудайым насип кылган болсун. Ушу амал китептерибизде оң жагы менен насип кылган болсун. Кудайым ушу Фердаус бейишинен насип кылган болсун. Ар дайым ушу жакшылык боло берсин, токчулук боло берсин. Ушу кармаган орозолор кабыл болсун. Ушу ар дайым ушу жакшы жүрө берсин. Алла разы болсун. Амин. Сиз да дуа кылып коюңуз. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден Алла мактаптыр. Аллах таала ушундай мээримдүү зат. Өз мындай да. Акыйкатта бул дүйнөдө жашоо өтө берет да. Эртең кыяматта жеңилдик болот да, айтабыз го, кимде муктаж өмүтчү Аллах тааланы бүтүрөт депчи. Бул дүйнөдө бүтүп атат да, уже 8 бүтүп атат. Эртең кыямат күнү Машар майданында бүт келгенде ошондо зарбатты, ошондо Аллах таала бар жеңилдик берсин, баарыбызга жеңилдик берсин. Аллах таала мындан буяка калган өмүрдө жакшы иштер кылууга тоф берсин. Анткени Аллах таала адамдын акыркы амалын карайт экен да. Акыркы амалдарды кыла берели. Аллах таала жеңил болот. Ошо Алла баары тофик берсин.
Şu kimde ihsan kılsa, kimde bizge okşan uşun miskinler jardam berse Allah taala ошолорго жеңилдигин берсин. Амин Allah. Allah razı olsun. Amin. Can rahmet. Аманатты тапшырдык өз элерине берген зекетиңиздерди Аллах кабыл кылсын, жашооңуздарга береке берсин, сиздердин батаңыздарга да рахмат, Аллах разы болсун. Амин амин. Жакшы туура жактарга жумшап, бала чыккаңыздарга бүгүн жакшы ифтар кылыңыздар дейсиздер да. Амин амин. Мактайбыздар, жакшы турасыздар. Бирок коомдук бирикмесинде тизмеде турган эжекебиз бар, 3 баласы бар, күйөөсү ажырашып кеткен, үй жок, пособие менен жашайт. Өзүнүн атасы да апасы жок чоңойгон, тайжесинин колуна чоңойгон. Ошол бизде тизмеде турат. Биз ушул эжекени тандадык. Жүрүңүздөр, азыр ушул мечитте кызматта, иншаллах. Барып, секин иншаллах аз беребиз. Нуржан эже, ассаламу алейкум. Биз сизге келдик азыр. Кудай буйруса, сиз бизде тизмеде турганыңыз канча болду? 5-6 жыл болуп калды. 6 жыл, 5-6 жыл болуп калды да. Анан сиздин жашооңузду билебиз. Азыркы учурда квартираңыз, 3 баланын апасысыз, 3-өн тең багып келесиз. Азыр мына центральный мечитте ушу 1 айдан бери эжекебиз кызмат кылып жүрөт. Кудай буйруса, биз азыркы учурда ушу эжекени тандадык. Сизге жакшы Рамазан айында жакшы сизге белегибиз бар. Борке буткандардан ошону сизге берүүгө уруксат берип коюңуз. Сизге 100 000 сом, 100 000 сом берешен адамдардан келди сизге. Мынакей бул зекетти мынакей иншаллах алып коюңуз 100 000ди. Муну өзүңүз каалаган жака, кайсы жака жумшайсыз, эмне кыласыз, бүт өзүңүз билесиз. Мынакей аманатты тапшырдым 100 000 сомду. Аллах разы болсун, зекетиңерди Аллах кабыл кылсын. Эмне дейт элесиз? Алла разы болсун. Биринчиден ушу кармаган орозолор кабыл болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Кайка жумшайсыз? Азырынча айта албайм го, примерно ушу жакшы нерселерге иштетем дейм. Балдарыма кийим кечек, тамак аш, окууларына жумшайм көбүнчөсү. Болду, мынакей аманатты бердик, дуа кылып коюңуз. Ушу орозодо эмне тилесе, тилектер кабыл болсун. Ушу мага ушу чогулткан зекеттерине рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Макул болуптур. Мынакей тапшырдык аманатты, иншаллах. Эми эмкисине кеттик, иншаллах. Азыркы учурда биз Ырыспы деген эжеге келдик. Бул эжекенин 4 баласы бар, күйөөсү өтүп кеткен. Азыр ушул 7-й площадкасында жашайт. Өзү УМСте иштейт. Ошол жакта айлыгы где-то бир 10 миң болуш керек, иншаллах. Ошого да зекетибизди берели деп келдик. Ушул күйөөсү ооруп өтүп кеткен, иншаллах. Жүргүлө. Ой, эже, жакшысызбы? Балаңыз чоңдик болгонго. Ырыспы эжеге келдик. Ырыспы эженин 4 баласы бар. 4 баласын багып, мээнет кылып жүргөн эжеке. Эми биз берешен адамдардан келдик. Бизге берешен адамдар, ошо адамдар тандап бергиле, биз зекетибизди берели деген. Зекет деген бул жылына бир жолу берүүчү зекет. Колунда бар акчасы, бизнесмен, обороту бар адамдар бизнесинен эсептеп 2,5% беришет жыл сайын. Бул адамдар өтө берешен адамдар болот. Сизге мынакей 100 000 сом алып келдик. Мынакей берешен адамдардан ушу 100 000 сомду алып коюңуз эжеке. Ушуну балдарыңызга кайсы жака жумшайсыз, эмне кыласыз эже, кандай кыласыз, карызыңыз барбы, кыскасы өзүңүз билесиз. Мынакей аманатты 100 000 сомду тапшырдым. Эжеке эмне деп айтат элесиз? Рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Демекчимин, эмне телевизорге ойлогон ой максатыңыздарга жетиңиздер. Алла разы болсун сиздерге. Ушу чоң рахмат, ушу эми ушу берген акеге ден соолук берсин, эч качан жамандык көрбөсүн, бактылуу болсун, өмүрү узун болсун, суда узун болсун, эч качан жамандык көрбөсүн. О жараткан Аллахым, ушулар бизге жардам берген ушу бир туугандарыбызга
Çoğun rahmat. Allah razı olsun demekçimin. Dilegen dileklerine, oyloğun oy maksatına jetsin. İşlerinde iyilikler hoştay versin demekçimin. Şimdi iyilik kalayım. Densoluk şunu kalayım. Hazır Mayramkül'den Ejekе'ye geldik. Mayрамкүл Ejeke bu men bilgенден 3-4 жылдан бeri оору эле келет. Şu омурткасы, бели ооруйт, көп жери ооруйт кыскасы. Эч лечение албай, акчасы жетпей, кичинекей бөбөгү бар. Жаныбыздын эч кимсине иштей албай, лечение албай кыйналып жүрөт постоянно. Аны ошону тандап иншаллах аз келип турабыз үйүнө. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Эжеке? Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз кандай? Кызыңыз кандай кызыңыз? Эжеке, биз сизге келип турган себеби бизге ушул берешен адамдар өзлөрүнүн зекетин берип бизге дайындашты эле. Ошончо адамдын арасынан, 50 адамдын арасынан сиз тандалдыңыз. Анан Кудай буйруса, ошол зекетин сизге тапшырайлы деп атабыз. Анан Кудай кааласа ушул зекетти алып коюңуз Эжеке. 100 000 сом. 100 000 сом кармаңыз Эжеке. Ушуну өз каалаган жагыңызга, ден соолугуңузга, биз көбүнчө ден соолугуңузга жумшаңыз деп айтат элек Эжеке. Өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды айтып койсоңуз болот Эже. Недейсі ушу кыргыз элиме, ушу каракөлдүк элдериме рахмат бар экен, ушу адамдарга рахмат. Не тилесе тилектерине жетсин. Бала чакасына, үй бүлөсүнө аман болсун, бар болсун. Ушундай бир туугандарыма рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Эжеке, сиз азыр эмнеңиз ооруп, эмне лечение алып келдиңиз? Ушу бирөөгө белими салдырганда азыр грыжа менен киста бар деп атат. Анан кийин ошо салдырганда жаракка кетиптир 2 жамбаштан. Ошо баса албай жүрмөлөп калгам үйдө. Азыр Кудайга шүгүр бир басып калдым. Бүтпөй атат. Белим бүтпөй атат, сынган жери бүтпөй. Операция деп атышат-го. Биринен кийин операция деди. Тиякта жалоотто врачтар деле акыбалыңыз жок экен, эме кичине күчкө толуш керек дейт. Анан укол, сайган уколдорубузду сиздин денеңизге сиңиш керек. Муну айттан кийин келиңиз, дагы көрөбүз дешкен. Ошо аракет кылып, ошо түзөлтөбүз деп атышат. Жакшы экен. Кызыңыз каякта? Үйдө уктап. Жүрсөңүз, уктап атабы? Азыр эле уктаган. Эжеке, мынакей Кудай кааласа беришен адамдар берди, буйруса ушуну ушул ден соолугуңузга, жакшы жактарга жумшаңыз Эже. Аллах сизге ден соолук берсин. Эли журтума рахмат, ушу жерге калтырбайт экен. Алла разы болсун, башка не дейм? Башка эчтеке дей албайм. Алла разы болсун ушуларга. Өзү канча жаштасыз Эже? 50ге чыктым. 50ге чыктыңыз. 50ге чыктым. 50ге чыктым. Узун өмүр берсин Аллах сизге. Макул Эжеке, жакшы туруңуз, өзүңүздү кармаңыз Эже. Болуптур Эже. Бир күлүп коюң Эже. Рахмат. Рахмат. Разымын. Макул Эжеке, жакшы туруңуз. Сага рахмат. Сен бар экенсиң, ушу мен Кудайга шүгүр мурда эле жок болуп калмакмын үчүн. Сен карап мени адам кылып, адамдын арасына кошуп койдуң. Сага да рахмат. Бала чакаңа өмүр берсин. Иштериңерге ийгилик. Башка эчтеке дебейм. Мындай да Эжеке, биз жөн эле почтальонбуз. Биз почтальонбуз. Сен көмөкчү болбосоң, башка бирөө мени билмек деле. Бунун баары эл да. Элге рахмат. Ошо сен көмөкчү болуп, эл кандай жашап атат, кандай турмушта жүрөт. Сен ошону айтып барган, сага рахмат да. Сен айтып барбасаң, бул башкалар билбейт деле болчу да. Сага рахмат, сен айтып барып, шарттарды көрүп, ден соолуктарды көрүп атасың. Ким кандай эметип атканын көрүп, сен айтып барган үчүн элдер сага эметип, сен көмөкчү болуп атасың. Сага рахмат. Сен болбосоң, башкалар билбейт эле да. Рахмат. Алла разы болсун.